алымдар айтышат. Ең жақсы байлық учурдун байлыгы, ең жақсы илим учурдун илими дейт. Аллах Таала мынасы менен бизге түндү узун кылып койду. Бекер өткөрбөй, түндү пайдалуу өтүш үчүн менен биз ошол түндөгү амалдар бар. Мына ошолорго ниет кылып, түндөгү амалдарды кыла турган болсок, Аллах Таалага менен биз жакындайбыз. Тахажжуд түндө уйкудан калып, уйкуну таштап, Аллах Таала менен сүйлөшүү, Аллах Таала менен маектешүү, Аллах Таалага кулчулук кылуу туурасында. Кур'ан Каримде Аллах Таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Минал-лайли фатахаджжат бихи нафилатан лак." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала түндөсү тахажжуд намазын оку, бул сага нафил кошумча дейт. Парз намаздардан кийинки эң жакшы намаз тахажжуд намазы, эч бир күмөнсүз, шексиз. Тахажжуд намаз окугандардын даражалары бийик болушу туурасында көптөгөн хадистерде айтылган. Бейиште сырты ичинен, ичи сыртынан көрүнө турган кансырайлар бар. Мына ошолор тахажжуд намаз окуган инсандар үчүн дейт. Элдин баары таттуу уйкуга берилип уктап жаткан учурда тахажжуд намазын окуп Аллахтын алдында турган инсан даражасы бийик болот. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ар дайым тахажжуд намазына өзгөчө көңүл бурган. Куптан намазын окугандан кийин таң атканга чейин тахажжуд намазынын убактысы болуп эсептелет. Эми канчалык курбанчылык кылып, түндөсү капталдарыңызды көтөрүп төшөктөн даарат алып, таттуу ширин уйкуну таштап туруп, анан намаз окусаңыз, анын даражасы көбүрөөк болот. Себеби курбанчылык көбүрөөк болуп жатпайбы? Ошондуктан сиз менен биз бардыгыбыз ниет кылайлы, бизге берген Аллах Таала түндү эң жакшы өткөрөм, эң пайдалуу өткөрөм депчи. Себеби адамдар түрдүү болот экен. Куптан намазынан кийин 3 түрдүү болот экен. Биринчи түрү жалаң гана пайда, жакшы амалдар менен алек болот, тахажжуд жана башка. Экинчилери пайда дагы таппайт, зыян дагы таппайт, уктап калат. Үчүнчүлөрү бекер басып жүрө берет. Үчүнчүлөрү болуудан сактанышыбыз керек, себеби жашоодон береке кетет, өмүрүңүз текке кетет. Кымбат убактыңыз Алла берген кыска эле өмүр, канчасы уйку менен кетсе, канчасы тамак аш, көрөкат деп тиричилик менен кетсе, бизге канчалык эле убакыт калат Аллах менен кулчулук кылганга. Аллах Таала береке менен берекесиздикти сиз менен бизге түшүнүктүү болсун деп түрдүү жан жаныбарларды жараткан. Ошолордун бири кой. Ал берекелүү. Жыл сайын бирди же экини төлдөйт, же төлдөбөй деле коет. Бирок ушунчалык берекелүү, качан болсо эле кой союлуп жаткан. Коноктор келсе кой. Турабы? Сапарга чыккан болсо кой соёлу. Куда сөөк келсе, курбан айт болсо, согумга, кыскасы койлордун каны аккан, койлордун саны азайган, бирок акыйкатта койлор көбөйүп баратат да барган сайын. Түрдүү койлордун түрлөрү чыгып атпайбы? 10 миңдеп, 30 миңдеп, 100 миңдеп үйүр адамдар жер бетинде мал багышат да, кой багышат. Аллах Таала ушунчалык береке койгон, эмнеге десе, ал эрте жатат экен дагы эрте турат экен да. Ал эми ит деген жандык бар, Аллах Таала аларды жараткан аябай төлдөгөндө берекелүү төлдөйт. Канчалык көп төлдөсө дагы бирок береке жок да. Үйүр болуп жүргөн иттерди уккан эмеспиз, укпайбыз дагы, көргөн дагы эмеспиз да. Жүрөт бир 10 чакты, 20дай жүрөт ашып кетсе. Бирок койчолук үйүр болуп, топ болуп жүргөн жери жок да. Ошондуктан сиз менен биз койго окшоп куптандан кийин эрте уктап, анан тахажжуд намазын окусак, сиз менен бизге жанагы койго береке бергендей жашообузга береке берип койсо, убактыларыбыз берекелүү болуп калса, малыбыз берекелүү болуп калса, кылган амалдарыбыз берекелүү болуп калса, береке деген бул көзгө көрүнбөйт да. Диндеги улуу алымдардын асыр намазынан кийин шам намазына чейин Куранды баштан аяк шашпай, тартил эрежеси менен окугандыгы баяндалат да. Асырдан шамга чейин кантип окуу мүмкүн? Сиз жылда кыла албаганды бир күндө кылып, бир айда кылып коюшуңуз мүмкүн эгер сиздин жашооңузга Алла береке берсе.
Ошондуктан берекеге ыйман келтирели, мына берекени тахажжуд намаздарында издейли. Эми кызыктырган Аллахтын элчиси түндө тахажжуд намазын окугула, кызыккыла деп хадистерде өтө көп менен бизге пайгамбар алейхисалам көптөгөн пайдаларын айтып кеткен. Мына ошолордун бири Умар радиаллаху анхунун Абдулла аттуу баласы болгон. Абдулла бин Умар радиаллаху анхума. Ошол айтат радиаллаху анху, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда адамдар келип таң атканда түштөрүн айтат эле. Мен бүгүн түш көрдүм, о Аллахтын элчиси. Мындай болду, түшүмдө тиндей болду деп өздөрүнүн түштөрүн айтса, пайгамбар алейхисалам жооп берет экен. Ар бирөөсүнүн түштөрүн зерикпей, ар бирине көңүл буруп, түштөрүн жооп берет экен Аллахтын элчиси. Астакур ру'я бил асхар, түштөрдүн эң эле чынга жакыны, эң эле чыны бул таңга маал деген да пайгамбар алейхисалам. Эми түштү ар кимге айта бербеш керек. Жакшы түштү эгерде жана тамашакай адамдарга, ообу жок, олусуз адамдарга айта турган болсоң, ал кандай жоруса ошого жараша дагы жүрүп кетет да. Ошондуктан сен түш көрсөң, түштүн илимин билген, түштү жакшы жорый алган, түшүнө турган адамга айтыш керек, болбосо айтпай эле коюш керек. Жаман түш көрсөң, таптакыр кыжалат болбо. Канчалык жаман түштүн түрлөрүн көрсөң деле кыпындай дагы зыян болбойт, ал шайтандан гана. Түндө чочуп туруп келсең, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жака түкүрүп жатып алсаң болот, жалкоо болсоң. Эгер жалкоо эмес аракет кылып, 2 рекет намаз окуп Аллахтын алдында турсаң, андан сонун болот да. Эми сиз менен биз түш көрөбүз го. Мына ошол сыяктуу пайгамбар алейхисаламдын доорунда түш көргөн адамдар келип жорутат экен. Анан жаш жигит Умар сахабанын баласы: "Мен дагы ушунчалык арман кылдым, канткенде мен түш көрөм. Бир түш көрсөм, анан ошол түшүмдү ушундай баштан аягына төкпөй чачпай пайгамбарыбызга айтып берсем, анан Аллахтын элчиси жоруса" деп аябай арман кылат жаш жигит. "Мен өтө жаш болчумун ошол учурда" дейт. "Мечитте уктайт элем Аллахтын доорунда мезгилинде." Мечитте эмнеге уктайт? Зарылчылыксыз уктаганга, тамактанганга, мечитти кажаткана кылганга болбойт. Адамдын өзүнүн кажеттерин бүтүрө турган орун эмес бул жерчи. Бул жер ибадат кыла турган жер. Бирок сиз Аллах менен сүйлөшөм түнү менен, же бир аз убакыт Аллах менен сүйлөшөм, этикаф кылам деп мечитте отурсаңыз, абдан жакшы, пайдасы өтө көп да. Бир күн мечитте отурсаңыз, этикаф кылып, Аллах таала сизди кандак аң асман жерден чоң аңдардын аралыгын чалып тозоктон алыстатып коет сизди. Аллах таала сизди тозоктон алыс кылып коет, тозокту сизден алыс кылып коет. Эми этикафка мечитте олтурат экен жаш жигит. Анан мен түшүмдө куддум эле 2 периштеге окшогон, жалтыраган, жаркыраган сулуу келбетте экөө түштү дейт. Мени алып барып бир отко такашты. Файза хия матуиятун катайил бир. Карасам, кудуктун айланасы тосулгандай, жанагы оттун айланасы тосулуптур дейт. Анан 2 түркүгү бар экен. Жанагы кудукта суу чыгарыш үчүн 2 түркүктү коюп, жыгачты кагып, анан жипти байлап, анан сууну чыгарат эле да. Илгери бизге чейинчи. Анан ошондой 2 түркүгү да бар экен. Ошол кудуктун ичинде от, ошол отто адамдар күйүп, чыркырап жатыптыр. Мен жакшылап карасам, мен тааныган адамдар экен алар дейт да. Анан мен айта баштадым: "Аузу биллахи минан нар. О Аллахым, мени тозоктон сакта, оттон сакта, мени ушул отко түшүрбө" деп анан мен дуа кылып жаттым дейт. Анан башка эле бир периште келип калды. Жана экөөнөн башка үчүнчүсү келди дагы. "Лам тура, коркпоңуз, кыжалат болбоңуз. Бул от сизге зыян бербейт. Сиз бул отко түшпөйсүз" деп айтты дейт. Анан ойгонсом түшүм экен ушунун баары. Өзүнүн эжеси болгон Хафса радиаллаху анха, ал биздин энебиз. Ал пайгамбар алейхисаламдын никесинде болгон. Анан эжесине барат жаш жигит, анан төкпөй чачпай айтып берет, ушундай болду дегенде, анан Хафса энебиз пайгамбар алейхисаламга айтат. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген экен: "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli min al-layl." Абдулла кандай гана жакшы жигит болот эле, эгерде түнү тахажжуд намазын окуганда дейт экен. Өзү мечитте жатат го, бирок тахажжуд намазын окубайт. Мечитте жатып окуп койсом эмне болмок эле?
Анда сонун адам болуп калмак деп пайгамбар алейхисалам кызык турган экен да. Эми ошол күндөн баштап түн уктабай калыптыр. Кичине уктасам уктайт элем дейт, бирок түн уйкум келбейт эле дейт да. Баягы отту эстегенгеби, же пайгамбар алейхисаламдын айткан сөзүнө сүйүнүп кубангангабы. Биз дагы Алла насип кылса отко түшпөйбүз эгер тахажжуд намазын окусак. Карасаңыз кап-караңгыда туруп алып, Аллах Таала сиздин кабырыңызды капкара кылбайт. Эгерде сиз караңгы түн ибадат кылсаңыз Аллахтын алдында турупчу. Аллахтын алдында ар бир кылган жакшылыгыңыз бааланат. Урматтуу бир туугандар, сиз менен биз өзүбүзгө ырайым кылайлы. Тахажжуд намазын окуп туруп, түндү бекер өткөрбөйлү. Ал түн өтүп кете берет. Биздин кымбат убактыбыз өтүп кете берет. Ал кайра кайтып келбейт. Ошого түндө тахажжуд намаздарын окуп, Аллах Тааладан бүткүл кажеттерибизди, маселелерибизди чечип алайлы. Анан пайгамбар алейхисалам тахажжуд намазын окуганда канчалык аяттын өлчөмүнчө сажда кылган десе, 50 аяттын өлчөмүнчө сажда кылган экен да. Биз сажда кылабыз го. Субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла, субхана роббиял а'ла. Бир узун аятты окусаң дагы сиз менен биз саждадан туруп кеткен болобуз да. Биз сажданы тез эле сажда кылабыз, кайра туруп кетебиз. Пайгамбар алейхисаламдын саждасы түндө турганда тахажжуд намазы, нафил намаз. Сизге Алла парз кылган жок, бирок кошумча Аллага жакынайын деп атат. Сизге добавка бул, дубля. Сизгечи. Сизге бонус Аллага көбүрөөк жакындаганга. Нафил ибадаттар менен пенде мага ушунчалык жакындайт, мен анын колу болом кармай турган, мен анын көзү болом көрө турган, мен ага өтө жакын болом деген да Аллах Таалачы. Эми тахажжуд намазы сизге парз болбосо дагы, важип болбосо дагы, бирок тахажжуд намазын окуп туруп, ошол пайгамбар алейхисаламдын сүннөтү амал кылсаңыз, айтылган жогорудагы пайдаларга сиз дагы ээ болосуз да. Эми устаздарынын биринен узун сажда кылгандыгынын себебин сураптыр. Сиз саждага барасыз го. Бул эми парз намазда имамдар менен жалпы жамаат менен окуганда кыскача сажда кылабыз. Кыскача деген эми шашпай бир 3 таспих субхана роббиял а'ла. 3 таспихтин өлчөмчөлүк имам сажда кылат. Себеби аксакалдары бар, ооругандар бар, башка. Түнү өзүңүз жалгызсыз. Аллахтын алдында туруп канча сажда кылып ыйласаңыз болот экен. Ошол устаз 17 жолу шашпай таспихти айтмайын саждадан турчу эмес экен да. Бирөө сураптыр, эмнеге андай кыласыз дегенде, пенде менен инсандын эң жакын учуру бул саждада. Эми Аллах Тааланын рахматына эми бөлөнгөндө эле кайра туруш мага жакпайт. Ошого мен сажда кылганда тургум келбейт деген экен да. Биз дагы намазды окуганда шашпай өзгөчө эң афдолу салату тулул кунут, эң жакшы намаз кайсыл десе, арабыздан ким көпкө чейин тике туруп намаз окуса экен да. 20 рекет, 30 рекет окугандан дагы бир рекетти шашпай ошол 30 рекет окуганчалык окусаңыз, анда сиз эң жакшы намаз окуган болосуз да. Анда сиз намаздын акыйкатына жетесиз, сиздин намаздарыңыз оңолуп кетет. Себеби шашып окулган намазга Аллах көңүл бурбайт. Тик турганда, эки сажданын ортосунда, эгер адам баласы ta'dilul arkan, важипти аткарбаса, шашпай туруп дене мүчөсүн чогултпаса, жөн эле рүкү кылып кетсе да эле. Же рүкүдөн туруп эле сажда кылса, саждадан көтөрүлө эле кайра саждага жыгылса, ал инсандын намазына Аллах назар салбайт, көңүл дагы бурбайт деп келип хадистечи. Ошого намаздарды кандай окуйбуз бир туугандар? Шашып окуйбузбу? Ал-аджрату минаш шайтан, шашкан шайтандын иши. Эми шаша турган кээ бир жерлер болот, бирок намаз бул шашпай турган нерсе. Ошого намаз окуганда шашпай окуйлу. Дагы бир хадис окуйлу. Жундуб бин Абдулла Бажали радиаллаху анху айтат: "Иштакан набийю саллаллаху алейхи ва саллам, фалам якум лайлатан ав лайлатайн." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде ооруп калды. Орган себептен түндө тахажжуд намазын бир күнбү же эки күнбү кыскасы калып кетти дейт. Тахажжуд намаз түндө окулат да, бир түн же эки түн пайгамбар алейхисаламдын намазы, тахажжуд намазы калып кетти. Эми алымдарыбыз айтат, эгер сиз дагы күнүгө 100 рекет тахажжуд намазын окуп жүрсөңүз, күнүгө ооруп калган себептен сиз ошол 100 рекетке жеткире албасаңыз, таптакыр бир рекет да болбосо, Аллах Таала сизге 100 рекет окуду деп жазат экен да. Эмнеге? Себеби сиз ден соолук барда ошол намаздарды окушу элеңиз да.
Ооруп калсаңыз дагы жазыла берет экен. Жаш кезегиңизде күч кубат барда, белиңизде күчүңүз болуп толуп турган учурда канча жакшы амалдарды кылсаңыз, оорунун себебинен же картайгандык себептен ошол жакшы амалдарга күчүңүз жетпей калса, ошол жакшы амалдар тынбай жазылып кете берет экен. Күн сайын сизге ошончо жакшылыктар жазыла берет экен. Ошондуктан жакшы амалдарга адаттанайлы, тахажжуд намазына бекем болойлу жана түнү жатканда дааратсыз жатпайлы. Себеби биздин уйкубуз ибадат болсун. Биздин ар бир демибиз ибадат болсун. Жалколонбойлу, ашып кетсе бир 2 мүнөт кетет. Шашпай дарат алсаңыз 5 мүнөт кетет. Ыймандуу инсандын сыпаты дайыма дарат менен жүрөт, таза жүрөт. Өлсөңүз шейит болосуз, даражаңыз көтөрүлөт. Тирилип калсаңыз кайра эртең менен Алла насип кылса, түнү менен дем алганыңыздын баардыгын Аллах Таала сизге хасанат жакшылык кылып берет. Демек, дарат менен жатайлы, тахажжуд намазды окуйм деп ниет кылайлы. Уктап калсаңыз чарчаган себептен окуду деп жазылат. Сиздин ниетиңиз Алланын алдында кабыл.